Италиядан жазып жатам деді, машалла. Халал емес эт менен жасалган тамакты жесе болобу? Мисалы, конокко чакырып калды, анан плов берип атат. Плов берип аткан болсо кыргыздар, а? Эгер биз билсек же өзбектер. Эгер биз билсек, эт халал эмес. Магазинден эле сатып алынган. Магазинден эле сатып алынган эт халал эмес деп айтуу дагы баса белгилеп айтуу туура эмес. Ошондо эттин жебей күрүчүн эле жесе болобу дейт. Эми эт арам болгондон кийин күрүчү да арам болот да. Же баары эле халал болбой калабы, ооба. Ошондой эле тоок менен жасалган шорпосун ичип этин жебей конокко чакырган киши кыргыз бир тууган мусулман дейт. Демек, кыргыз бир тууган мусулман ошол үйгө конокко чакырып атканда бирөөнүн аманатынан коркуш керек. Адал тамак бериш керек. Анан дагы эми Италияда дегенде адамдар ойлоп калбашы керек да, Италиядагы союлган эттердин баардыгы арам депчи. Кыргызстанда союлган эттердин баардыгы адал деп, андай эмес. Кайсыл жерде бисмилла Аллаху акбар деп союлган болсо ошол адал. Бисмилла Аллаху акбар деп союлбады, ал адал эмес, ал жер эмес, ал союлганга карайт. Андан кийинки маселе, анан жанагы еврейлердин эти дагы бизге адал. Христиандардыкында бир аз күмөн болуп атат азыр. Себеби христиандар динин бекем кармабай калыптыр. Себеби Куранда бизге, силерге китеп ээлеринин тамактары жана аялдары силерге адал болду дейт. Ошондо дагы мусулман эмес христианка же болбосо еврейке кызды алуу макрух эсептелет бизде. Алсаң болот, бирок макрух, жакшы эмес. Себеби эмне? Алар сенин балдарыңды тарбиялайт, сенин тукумуңду улай турган адамдар ошолор. Анан ал кандай тарбиялайт? Билесиңерби? Кайсы бир, мисалы үчүн бир кыргыз дунган аял алса, баласы дунганчан да кыргызчан да билет, гарантия ушу. Себеби ал эне да баласын дунганча да кыргызча да неме кылат. Демек, башка диндеги адам аялды алсаң, дурус болду, никең дурус. Бирок ал сени башкача кылып балдарыңды тарбиялайт. Ошон үчүн макрух деген мусулмандарды алыш керек деген. Эттер да ушундай. Бул мусулмандардын эттерин жесең жеш керек өзү. Бирок ушундай болуп калса, ошол китеп ээлеринин дагы эттери адал деген. Ошого биздин эле чоң аалымдар, устаздар Европага барганда еврейлердин эттерин алып жешет. Эмне деп коет ошолорду? Кашер. Кашерди жесе болот. Самолетто деле ошол. Самолетто деле ошол. Алар еврейлер этке ушунчалык көңүл бурат экен. Биздикилерден бекем да. Бизден да бекем экен. Биздикилер мусулманмын деп туруп токкотуп койгондор бар экен биздечи. Балта менен башын бир чаап неме кылгандар деле бар экен. Алар өтө бекем кармайт экен ушу эт маселесиндечи. Ошого менин устазым Шейх Салах Абул Хадж айтат, Европадагы эт бизнеси 90% еврейлердин колунда дейт. Эми ошону караш керек. Мына христиандарда аз эле дейт. Анан христиандарга ишенбей калганыбыздын себеби булар динин жакшы кармап айтат да. Мен православмын же католикмин дейт, бирок мынтип карасаң атеист да. Демек, ал атеист боло турган болсо, анын эти дурус болбойт. Ошон үчүн орустарга бизде күмөндү бар. Ошого эгер зарылчылык болуп калса, Европада көбүнчө католиктер болот да. Россияда православтар. Католиктерден эгер Европада ушундай болбой калган болсо, чиркөөдө сатылган эт болсо мүмкүн дедим да. Себеби чиркөөнүн ичинде сатылып аткандар болсо, алар католиктер мүмкүн ошол өздөрүнүн дининен эме кылгандыр. Ал эми еврейлердики, мисалы үчүн самолетто деле ошону жеп атам. Мен мисалы үчүн жеп атам. Чоң устаз деле жеген. Европага баргандар баардыгы ошону жеп атат. Демек, ол Италияда мүмкүн ошондойдур. Бир сурап коюш керек. Кандай эт? Кашер эле десе, болду, жей берсе болот. Эми анан эгерде андай болбой турган болсо, анда ооздон кирген нерсени сакташ керек. Бул курсак деген нерсе, чоң устаз айткандай, 2 самсага, 1 самсага тое турган нерсе. Ошол жака жаман нерсени киргизбеш керек. Мусулмандар деле азыр кыргыздар, мусулмандар деле кээде баягы атында мусулмандар көп кайдыгер болуп калган абалдар бар. Биз ушинтип эле мусулманбыз деп биз дейт, бирок шариаттын талаптарын аткарбайт. Шариаттын талаптарын аткарбаса, анын кылган тамагы арам болуп калат, капыга чыгарбайбыз аны. Бирок
тамагы адал болбой калуу коркунучу бар. Ошон үчүн эгерде күмөнүңүз жогору боло турган болсо, анда жебей эле фисташкасынан жеп, нан бышырган болсо борсогунан жеп, нандан жеп, чайдан ичип, кашыктын ары бери айландырып келе берсеңиз болот иншалла. Алла разы болсун. Диетадамын. Диетадамын деш керек, эң жакшысы.